Lexus жаңы ак үйдүн дарбазасын сүзүп токтоду. Унаада вебкам студиялардын уюштуруучусу учурда камакта отурган Даниэль Ачиевдин апасы Сайгал Ачиева болгонун бизге өздүк маалымат булактары билдирди. Аялды коопсуздук кызматкерлери кармап кеткен айтылууда. Жеринде укук коргоо органдары иштеп жатат. Ачиевдин апасы буга чейин соц тармакта мамлекет алардын 3 батирин, 2 үйүн жана 4 унаасын тартып алганын айткан. Ал келинин 3 баласы менен бара турган жери жок экенин билдирген эле. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Мен кармай алып аткан машиналар ушул да мына 0088. Аксакал, каяка? Урматтуу Маска шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Кантип барасыз? Айдабызбы? Барамыз? Аркаңыздачы 5 километр очет болуп калды. Уялыш керек, сизге ошогондор жаптын яктычы. Ошон үчүн мыякта 1000 деген адамдар өтө албайлар. Ошону айтып атпайбы, үстүндө фура турат. Жок, могу жерде эмне турасыз? Жооп бериңчи, эмне турасыз могу жерде? Неге турасыз стрижкада? Жооп бербейсизби? Неге турасыз могу жерде? Тетияктачы боюнда бар. Ооргандар ыйлап катат, мен кыдырып кетем 5 километр. Биз турабыз ошо, 12. Дети жака туруңуз, фуранын аркасына. Но встречканы хотя бы bir машина батырып коюң, аксакал тура түшүнүп. Могу интернетке кетет, уятылып аласы айтып коюң. Мен бүт тартып кетем. Молодец, жап. Салимбай ака, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова. Акыркы жылдары кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялаганын жар салган. 2023-жыл Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаевди кармоо учурунда ал жок кылынган. Анын миллиарддаган сомдук мүлкү конфискацияланып, аны менен байланышы бар делген ондогон адам камакка алынган. Мындан тышкары өзбекстандык Кримтөбөл Салим Абдуалиевге эл аралык издөө жарыяланды. Салимбай Байбача деген ат менен Борбор Азияга таанымал. Өзбекстанда соттолгон Кримтөбөл 73 жаштагы Салим Абдуалиевди Кыргызстан менен эмне байланыштырат? Тамагым ооруп калды. Чет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер. Жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойду. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ошо угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныч сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Жамгырчиевдин Салимбай Абдуалиевге жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргообуз деп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын бардыгын жамандап, ошолорго чара көрүүнү суранып, ошо кишиге барып атат. Кыргызстанда атайын операцияда Камчы Көлбаев жок кылынган 3 айдан соң Өзбекстанда Салимбай Байбача кармалып соттолду. Бирок ага чейин эле Кыргызстандын башкы чекисти Камчыбек Ташиев Абдуалиевди Кримтөбөл деп ачык атаган. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2022-жылдын аягында Эмил Жамгырчиев Жогорку Кеңештин депутаты болуп туруп, Салимбай Байбачадан колдоо сурап, Кыргызстандын чегарасынан мыйзам сөтүп, Ташкентке барган. Бул окуядан кийин Жамгырчиев мандатын тапшырган. Жамгырчиевдин башкы өлкөнүн Кримтөбөлүнө кайрылуусу
Салимбай Байбачанын Кыргызстанда таасири канчалык деген суроо жараткан. 90-жылдардын аягында Ош облусу боюнча коопсуздук кызматын жетектеген генерал Өмүрбек Субаналиевдин айтымында ошол жылдары Салимбай Байбача Кыргызстан түштүгүндө ишкер катары таанылган болчу. Бирок 2005-2010 жылдары анын таасири артып, спортчуларга, ишкерлерге жана саясатчыларга чейин жеткен. Бул кийин шайлоолордун убагында биздин саясатчылар буларга бара баштады, алдына түшүп. Себеби булар какое-то влияние жанагы биздин избирательдерге болот деп алдына бара башташты да. Анан ошодон сөздөр күчөй баштады да, булар влиятельный экен депчи. Өзбек Кримтөбөлүнүн аты Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө көптөн бери эле айтылып келет. Анын таасири тууралуу кептер жүргөнү менен расмий бийлик ага көңүл бурган эмес. Расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба Кыргызстан, Узбекистан. Салимбай ака пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы. Салимбай ака, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова. Все, это все нормально. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Абдувалиев менен байланышы жок экенин билдирген. 2018-жылы Кыргызстандын белгилүү кишилеринин Салимбай Байбача менен түшкөн сүрөт, видеолору интернетке чыга баштаган. Алардын арасында жоопкерчиликтин депутаттары, спортчулар жана ишкерлер бар. Айрым талдоочулар Кыргызстандык ишкерлерди Кримтөбөл менен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аткезчилик жана мыйзамсыз акча жүгүртүү байланыштырган деп эсептешет. Салимбайдын чөлкөмдөгү таасиринен улам айрым кыргыз ишкерлери аны менен таанышып, жакын болууга аракет кылышкан. Бизден ошо Өзбекстанда чоң бизнес кылчу кыла тургандар, жанагындай контрабандалык иштерди кыла тургандар, анын баарында тигилердин балдары отурчу да. Анан ошондойдун баары тиги менен барып маслихаттешип келчү да. Общий кызыкчылык мындай. Кыргызстан, Өзбекстан, Турция, Стамбул, анан бул эме Уйгурстан, Синьцзян. Ушунун эмесинде эме бар, жанагы Сыганский почта деп коет эмеспи? Ири өлчөмдөгү акча айланат да. Улуттук коопсуздук комитети Салим Абдувалиев Европага баңгизат жеткирүү каналдарын уюштуруп, кыргызстандык Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен мамиле түзүп, анын кылмыштуу тобуна каржылык колдоо көрсөтүп турганын билдирген. Сейчас уже это стало официально известно. Значит, у меня были очень тесные контакты с вором в законе Кольбаевым. Я влиял на многих заставлял, значит, к нему на поклон, делиться с ним бизнесом и так далее. Естественно, Салимбай, скорее всего, как раз вот таким образом и влиял через экономику, влиял на политику. Быйыл 19 мартта Ташкенттин Мирабад райондук соту Салим Абдувалиевди ок атуучу курал жаракты мыйзам сактаган деген айып менен 6 жылга кескен. Ушундан улам эмне үчүн Кыргызстан кошуна өлкөдө камакта жаткан адамга издөө салды деген суроо туулат. Негизи башка республика, ошо Казакстан, Өзбекстан өзүнүн граждандарын эч качан башка мамлекеттерге эч качан бербейт, экстрадиция кылып да бербейт. Экинчиден, мен ойлоп атам, жанагындай розыска объявлять этип, азыр түрмөдө отурган кишини розыска объявлять этип, аны айтканы бул, мен ойлоп атам, бул чоң бир пиар ходко депчи. Биздин жана сүрөткө түшкөндөрдү жазалоонун бир жолу да. Бир жолу. Негизи бир жагынан Байбачага барып сүрөткө түшкөн кыргыздын биздин жана депутаттар, биздин кыргыздын жарандары чынын айтканда уят эле нерсе. Бул аябай жаман нерсе. А бирок мыйзам чегинде аларды жазалаш керек да. Эми азыр Байбачага барып эле жолуктуң деп эле эмете берсе, допустим, кармай берсе, бул билбейм эмне болот, кандайча мыйзамды эметип атышат.